Мен айттым, егер бийлик мыйзам бузуу менен шайлоо өткөрсө, биз да мыйзам бузууга барышыбыз керек. Мыйзам бузулуп аткан жерде мыйзамдуулукту талап кылыш милдет. А эгерде бийлик мыйзамды бузган болсо, өздөрү үлгү көрсөтсө, мыйзамдуулукту сактагыла деп талап кое албайт. Талап койгонго укугу жок. Мына Кара Суудагы өткөн шайлоону азыр мисал келтирип өттү. Ошол жерде конкреттүү түрдө көрүнүп турат. Кандай кишилер, кайсы партиялар, кимдер одону түрдө бузуп эмес, теелеп тепсе бийлеп атканы көрүнүп турат. Мен көрөйүн, эртең каралат экен, расмий түрдө БШКда каралат экен. Байкап туралы, кимдер жоопко тартылат дагы, кимдерге үлгү болот. Атамбаев эгер ошолорду аеосуз түрдө жоопко тартып, камап жиберсе, баракелде деп кол чабат. Булар коркот аларды камагандан, себеп алар айтып коет, буйрукту кимдер берди, кимдер жиберди. Акыр аягы Кара Суудагы болгон шайлоонун түбү келип Бишкектен токтойт.